В очереди за хлебом стояли. Ленинград курчоосунан бошотулган күн Тамара Өмүрбекованын жашоосундагы өзгөчө дата. Ал блокадада калган мезгилде кичинекей болсо да каардуу күндөр дали эсинде. Когда летят груженные самолеты, знаете, у меня вот тут начинает вот так колотиться. Азыркыга чейин учактар учуп барса да коркуп кетем. Катуу добуш өмүр бою эсимде калып калды. Кыйын күндөр, ачарчылык менин жүрөгүмө чоң так салды. Мындай согуш эч качан болбосун. Апатты эч бир адамдын башына салбасын. Дүйнөдө, мекенде тынчтык гана болушун каалайм. Учим молодое поколение каждый раз. 18 январь Ленинград шаарынын фашисттик блокададан толугу менен бошотулган күн катары тарых беттеринде алтын тамга менен жазылып калат. Бирок өкүнүчтүүсү жыл өткөн сайын блокадачылардын катары суюлуп келет. Кыштын ызгаардуу күнүндө кыйын учурларды баштан өткөргөн блокадачылардын образын чагылдырган бала бакчанын тарбиялануучулары атайын ыр айтып беришти. На полянке детский сад, чьи-то внучки, чьи-то дочки, и подапки их торчат, словно белые грибочки. Ах, какая благодать! Небеса в лазурь оделись, до реки рукой подать, до войны 1 неделя. Вот сирены Ленинград, орудийные раскаты, уплывает детский сад от блокады, от блокады. Ленинград блокадасы 872 күнгө, тагырагы 1941 жылдын 8 сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин созулган. Көз жумгандардын так саны белгисиз, бирок болжол менен 400дөн 1,5 миллионго чейинки адамдын каза болгону айтылат. Кыргызстанда 16 миңден ашуун киши эвакуацияланган. Для Кыргызстана это очень тоже важная дата. Бул күн Кыргызстан үчүн да маанилүү дата. Блокада учурунда Ысык көл жана Чүй облустарындагы балдар үйүнө 4,5 миң бала эвакуацияланган. Биздин келечек буун чоң ата апаларыбыздын эрдигин, жеңишин билиши керек. Аларга дайыма ушул тарыхый дата тууралуу айтып беришибиз керек. Учурда Кыргызстанда болгону 14 блокадачы калды. Тарыхый датага карата Дайыр Асанов атындагы паркта Ленинград блокадасына арналган эстеликке гүл чамбар коюлду. Жүрөк титиреткен окуянын күбөлөрү ачарчылык, согуш эмне экенин дагы бир жолу жаштардын эсине салды. Мындан 80 жыл мурда тагырагы 1943 жылдын 18 январында Ленинград шаары курчодон бошотулган. Айжамал Болот кызы, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.